Жүрөгүндө оты бар жигиттерге тарыхты билүү керек. Ал өтө этибарлуу илим деп Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмоналы Сыдыков белгилегендей, дүйнөдөгү эң көп адам кызыккан илимдердин ичинен 4-сүндө тарых илими турат. Дал ушул илимди жаш муундарга жеткирүүдө көп жылдык өзүрлүү эмгеги, өз ишин жоопкерчилик жана ак ниеттүүлүк менен аткарып келе жаткан алыскы Лелек районундагы Мырзабек Баетов атындагы орто мектебинин тарых сабагынын мугалиминин бейнесин сиздерге ачып бермекчи. Анда эмесе, биз менен бирге болуңуздар. Кылычев Берикбай Балдыбаевич 1981-жылы 29-июнда Лелек районунун Маргун айылында туулган. Мектепти ийгиликтүү аяктаган соң 1998-жылы Батмунун тарых юридикалык факультетине тапшырып, 2003-жылы тарых мугалими адистигине ээ болот. Алгачкы эмгек жолун 2000-жылы биздин айылдан 30 чакырым алыстыктагы Эскоучу айылындагы Абдырахман Момунов мектебинде тарых мугалими болуп баштаган. 2003-жылы Мырзабек Баетов атындагы орто мектебине жумушка орношуп, азыркы күнгө чейин ушул мектепте эмгектенип келүүдө. Мырзабек Баетов атындагы орто мектебинин тарых каанасында турабыз. Каана башчысы Кылычев Бекбай агай, тарыхчы мугалим. Мен ушул Каримов Жоошбай ушул мектепте көп жыл иштеп, ушу жашымдан тарыхчы болом деген бир ой максатым бар эле, ошол максатыма жетип, тарых мугалими болуна 40 жыл иштеп, көптөгөн мындай кадрларды, өзүмдүн шагирттеримди чыгардым. Ошол шагирттеримдин бири бүгүнкү күндөгү мектепте тарых сабагын берип аткан белдүү мугалимдердин бири Кылычев Бекбай. Бекбай мектеп партасынан тарыхка кызыккан, анан устадан шакирт өтүптүр дегендей, бул дагы ошол тарых факультетин бүтүп келип, анан мектепте тарых мугалими болуп иштеп, бүгүнкү күндө ордумду басып, менин колумдан ишти алып кызмат кылып атканыга мен абдан кубанып, мына бүгүн дагы анын сабактарына катышып, сабактарын көрүп, окуп аткан балдары менен аңгемелешип, ушу өзүмдүн ордумду басканга абдан кубанып турам. Мына ошондой эркек мугалимдин илим билимдүү, күч кайраттуу, келечектеги балдарды чыныгы тарыхты сүйгөн, эл жерин сүйгөн, патриот жаш кылып тарбиялоодо эмгектенип жаткан мына ушул Кылычев Берикбай агайдай агайларга мектеп чындыгына муктаж. Мен агайдын ишине ыраазымын, анын мугалими катарында, устаты катарында өзүм да адашкан эмесмин, жана Кылычев Берикбай дагы өзүнүн кесип тандоосунда адашкан эмес деген ойдомун да мен. Жигитке 70 ыраазы кылат дегендей, агайыбыздын музыкага дагы шыгы бар. Мектепте кандай гана ишер болосун, агайсыз өтпөйт. Азыр агай орус тили бригадасынын музыкалык бөлүмүнө окуучуларды даярдап жатыптыр. Анда эмесе, биз менен бирге көп болуңуздар. Окуучуларга билим, тарбия гана бербестен, алардын чыгармачылыгынын өсүүсүнө түрткү болуп жаткан агайдын мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалайбыз.